Азыркы күндө машиналар шунчалык көп, өз чөнтөгүңө жараша каалаган машинаңды сатып ала аласың. Жана бүгүн биздин жолго болбойт деп сен албай кое турган машиналар жөнүндө сөз болот. Акыркы жылдарда эң кымбат машиналардын бири болуп эсептелип келген Bugatti Veyron. Машина тек заказ аркылуу даярдалганына байланыштуу баасы 1,5–2 миллион долларга чейин, клиенттин каалоосу жана фантазиясына жараша. Ferrari Enzo дүйнөгө таанымал Италиянын автомобили. 800 миңден 1,5 миллион долларга чейин сатып алсаң болот. Ferrari дүйнө боюнча суперкар жасоочу компания болуп таанылганына байланыштуу бул жерде ашыкча комменттин дагы кереги жок деп ойлойм. Ал эми 3-орунда Pagani Zonda. Pagani Zonda'nын бардык модели башынан эле суперкар болуп жасалган. Характеристика жана комплектациясына карап 700 миңден 800 миң долларга чейин. Кийинкиде Koenigsegg CC-XR. Мен тилим дагы келбеген машина экен. CC-X модельдик рядындагы эң күчтүү машина болуп эсептелет. 1018 аттын күчү машинаны 400 километрден ашык ылдамдыкта жүргүзөт. Тулпардын баасы $1 миллион тегерегинде. Кийинкиде Германиянын тулпары Porsche Carrera GT. Нюрбургрингдеги трассада жүрүп өтүү боюнча алдыңкы лидер. Porsche линейкасында 10 цилиндрлик мотордуу жасалган жалгыз модель. 500 миң долларга сатып аласың. Эң өкүнүчтүүсү, азыркы күндө бул модельдин чыгарылуусу токтоп калган. Mercedes CLR McLaren 460 миң доллар. 2 адамдык купе жана 2 адамдык родстер кузовтарында чыгарылат. Rolls-Royce Phantom 350 миң доллар. 350 миң долларга укмуштуудай болгон холодильник, бар, сигар үчүн humidorасы менен болгон роскошный седан аласың. Каналга жазыл, лайкты бас жана кайсыл машина жакканын комментте калтыр. А мен өз оюмду айтсам, мага жаккан Rolls-Royce Phantom.